Мектеп куруп берүүнү өтүнгөн балбайлык окуучу Жапаров менен жолукту. 8 жаштагы бала соц тармак аркылуу президентке кайрылып мектеп куруп берүүнү өтүнгөн. Алгач өлкө башчынын аны менен жолуга албай турганын айтылып, кийин видео аркылуу сүйлөшкөнү белгилүү болгон. Балбайлык окуучу Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаров менен жолукту. Ал Instagram баракчасына өлкө башчысы менен жолуккан учурда тартылган сүрөттөрүн жарыялаган. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына президент окуучу бала менен жолугууга убада бергенин белгилеп кетти. Бекболот Турдушев мектептин эскилигин жеткенин айтып, 2 кабат мектеп салып бериңиз деп өлкө башчысына кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган. Ошондон кийин Бекболоттун Жапаров менен жолуга турганы тууралуу маалымат тараган. Президенттин маалымат кызматы Жапаров Россияга болчу сапарынын алдында окуучу бала менен жолугуу каралган эмес дешкен. Көп өтпөй Жапаров видео байланыш аркылуу Бекболот Турдушев менен сүйлөшкөнүн өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлаган. Жапаров маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрүп, үй берүүнү убадалады. Жапаров өлкөнүн экономикалык абалы оор экендигине карабай, театр, оюн зоок мекемелеринин оңдоп түзөө иштери улантыларына ишендирген. Экономика жана финанс министрлигине маданият кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү маселесинин жолдорун тез арада табууга тапшырма берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Күлүпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып айтты. Мамлекет башчы маданият мамлекеттин улуттун идеологиясы жана түпкү өзөгү экенин белгилеген. Жапаров өлкөнүн экономикалык абалы оор экендигине карабай, театр, оюн зоок мекемелеринин оңдоп түзөө иштери улантыларына ишендирди. Республикабыздын Борбор калаасында жана 7 облустунун шаарларында жаңы үлгүдөгү маданият мекемелерин куруу багытын эске алуубуз шарт. Анткени 30 жыл ичинде көзгө көрүнөрлүк маданий объектилердин курулганы жокко эсе. Кээ бир театрларыбыз имараты жок, ар кайсы мекемеде иш алып барып келишкени өкүнүчтүү. Ал тургай узак тарыхы бар Улуттук Жазуучулар союзу, Театр ишмерлер союзу имаратты ижарага алып иштешүүдө деген өлкө баш. Ошондой эле маданият кызматкерлери материалдык жактан муктаж болсо, бул тармак өнүгө албай турганын айткан. Эмгек акы, турак жай маселеси чечилбесе, абал өтө эле оор бойдон кала берет. Экономика жана финанс министрлигине маданият кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү маселесинин жолдоруна тез арада табууга тапшырма берем. Этап менен маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрүп, маданият ишмерлери үчүн курулуп жаткан үйдү эмдиги жылдын тартып ишке ашырып, турак жай маселесин чечип баштайбыз деген Жапаров. Мамлекет башчысы элдин аң сезими, адабият менен маданияттын таасиринде калыптанмайын, күчтүү бакубат коом кура албастыгын, андыктан биринчи кезекте инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол коюлганын кошумчалаган. Оңойго турган жок. Айсулуу Тыныбекова Киев шаарынан уткан алтын медалын көрсөттү. Украинанын Киев шаарында өткөн украиналык көрүнүктүү балбандарды жана машыктыруучуларды эскерүү боюнча эл аралык турнирде алтын медалга ээ болгон белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова утуп алган медалын колуна кармап түшкөн сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Бүгүн Киевде өткөн эл аралык мелдеш аяктады. Бул мелдеш өлкөм үчүн дагы бир алтын медалды алып келди. Алтын медалга жетиш үчүн чыдамкайлыкты жана тырышчаактыкты бир эле текшерип алдым окшойт. Беттештин динамикасы улам сайын өзгөрүп, жеке өзүм, башкы машыктыруучум жана албетте күйөрмандарым үчүн оңойго турган жок. Абдан көп адреналин ала алдык. Мени колдоп, мага ишенген адамдарга терең ыраазычылык билдирем деп жазды Тыныбекова. Айсулуу Тыныбекова финалда украиналык балбан кыз менен кезгелип, 9-7 эсебинде жеңүүчү аталган. Номанжан Аркабаев чыныгы мекенчил Садыр Жапаровдун талапкерлигин Нобель сыйлыгына көрсөтсөк эмнеге болбосун. Садыр Нуркожоевич өзүнүн адам укугун коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу багытындагы талбаган аракеттери үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу экендиги талашсыз. Бул тууралуу саясий доцент, милициянын полковниги Номанжан Аркабаев өзүнүн кыргыз элине болгон кайрылуусуна билдирди. Садыр Жапаров жана Нобель саясий диссидент, милициянын полковниги Номанжан Аркабаевдин кайрылуусу. Урматтуу мекенчилдер, акыркы мезгилдеги кээ бир көйгөйлөргө карабастан өлкөбүз акырындык менен болсо да оңолууга багыт алгандыгы, бизге карата башка мамлекеттердин позитивдүү мамилесинен күчөп баратышы чындык. Бул өлкөдөгү коррупцияга каршы принципиалдуу күрөштүн күчөп баратышы, саясий куугунтуктун токтолушу жана башка көрүнүштөр далил боло алат. Мына ушул прогрессивдүү көрүнүштөрдүн демилгечиси президентибиз Садыр Жапаров экендиги талашсыз. Ал мамлекетибизде мыйзамдуулукту орнотуу, адам укугун коргоону күчөтүү багытында соңку 15 жылдай мезгилдин ичинде башына түшкөн тозоктун оор тирүү жанчы дагы сыноолорунан карабастан
карабастан куугунтукта жүргөндүгүнө Чимкирик Атамбайдын түрмөсүндө отургандыгына карабастан бул багыттагы күрөштүн башында туруп келди. Бир кезде адам укугун коргоого өз өмүрүн арнаган 1992-жылы апартеид режимин кулатууга жетекчилик кылган, кийинчерээк ЮАРдын президенти болуп шайланган Нельсон Мандела 1994-жылы адам укугун коргоодогу салымы үчүн Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Садыр Нуркожоевич да Мандела баскан жолду басып өткөндүгү көрүнүп турбайбы? Бизде кыргыз коомчулугундагы прогрессивдүү күчтөр чыныгы мекенчил Садыр Жапаровдун талапкерлигин Нобель сыйлыгына көрсөтсөк эмнеге болбосун? Садыр Нуркожоевич өзүнүн адам укугун коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу багытындагы талбаган аракеттери үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу экендиги талашсыз. Урматтуу мекенчилдер, келгиле ушул демилгени колдоп бериңиздер жана аны ишке ашырууга биргелешип аракет кылалы, деп жыйынтыктады ал. bulaqnazarnews.kg. Резолюция. Райымбек Матраимовдун 15 миңден ашуун тарапташтары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жөнөттү. Төмөндө резолюциянын тексти толугу менен. Бүгүн Райымбек Матраимовдун 15 миңден ашуун тарапташтары жана тынчтык митингинин катышуучулары Кыргызстандын жөнөкөй жарандары элдик адилеттүүлүктү каалоо менен биздин өлкөбүздүн ийгиликтүү жана жарык келечегине умтулуу менен Кыргыз Республикасынын конституциясы жана мыйзамдарына таянып, ошондой эле жөнөкөй кыргыз элинин басымдуу бөлүгүнүн колдоосуна ээ болгон Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылуу жасап төмөнкү резолюцияны кабыл алдык. Биринчи, эл уулу Райымбек Матраимовго боштондук берилсин. Экинчи, тергөө астында болгон кыргыз эл уулу Райымбек Матраимов үчүнчү күчтөрдүн Азаттык медиа, Club.kg жана башка маалыматтык агенттиктердин жакшы уюшулган аракеттеринин жана башка саясий максаттарына жетүүнүн жабырлануучусу болуп таанылсын. Үчүнчү, биздин өлкөбүздүн жетекчилигине Ош облусунун Кара Суу районунун 40 миң адам жашоочуларын кыргыз эл уулу Райымбек Матраимовду колдоо, бошотуу жана ага адилеттүү мамиле кылуу жөнүндө кат түрүндө кайрылуусу жеткирилсин. Төртүнчү, биздин өлкөбүздүн жетекчилигине Райымбек Матраимовду колдоо 5 миң адам өз ыктыяры менен Бишкек шаарында тынчтык митингин уюштуруу тууралуу чечими жана көрсөтүлгөн 5 миң адамдын келип катышуусу билдирилсин. Өлкөбүздүн расмий бийлиги демократиялык баалуулуктары менен жамыган, расмий түрдө кээ бир батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү менен каржыланган жана колдоого алынган Кыргызстандын чет өлкөнүн кызыкчылыгын көздөгөн массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрүн кыскартууну карап чыгууга чакырылсын. Алтынчы, биздин өлкөбүздүн жетекчилигинин расмий бийлигине батыш жана үчүнчү күчтөр тарабынан каржыланган маалыматтык агенттиктер Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүүсүн жана алдын ала өзүнүн өкүлчүлүктөрү аркылуу соосуз жана тергөөсүз биздин жарандардын күнөөлүүлүгү тууралуу аныктама берүүсүн токтотуу тууралуу кайрылуусу талап кылынсын. Жетинчи, биздин өлкөбүздүн тынчтыгын, када салтын, динин туруктуу болуп келе жаткан өнүгүүсүн бузууга максатталган Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар, ЛГБТ сыяктуу уюмдардын тынымсыз митингдерин уюштуруу, өткөрүүгө бөгөт коюусун жана жол берилбесин. bulaqnazarnews.kg. Мамлекет башчы Кыргызстанга тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын айтты. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен жашап калган. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Российская газета гезитине берген маегинде билдирди. Журналист Жапаровдун элдик толкундоолор менен бийликке келгенин эске салып, акыркы жылдары бийликти алмаштыруунун юридикалык эмес механизми Кыргызстанда кадимки көнүмүшкө айланганын айтты. Ал эмне үчүн мындай болуп жатканына кызыккан. Мамлекет башчы бардык өлкөлөр ушул сыяктуу тарыхый сыноолордон өтүшөрүн, андан башка өзгөчө учурлар дээрлик жок эсегенин билдирген. Мен Кыргызстандын эли өтө жигердүү жана мобилдүү эл экенин кошумчалай кетейин. Жаратылышынан эле ар дайым көчүп конуп жүргөн көптөгөн уруулардан куралган эркиндикти сүйгөн элбиз. Андыктан биздин мамлекетте бийликти узурпациялоо аракетинин баары ийгиликсиз аяктайт. Ошондой эле геосаясий жактан өтө ыңгайлуу жайгашкан өлкөбүзгө көзөмөл кылууга кызыктар тышкы күчтөр дагы маанилүү роль ойной тургандыгын белгилеп кетейин, деди Жапаров. Бирок ал тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрай турганын белгилеп, Жээнбековдун эмнеден жазганын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан, коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген, туура эмес чечимдерди кабыл алган. Кыскасы, революциялардын себептери көп. Эгерде андай себептер болуп жатса, анда бул коомдо демократиялык өзгөрүүлөр болушу, коомдук саясий системанын өзгөрүшү зарыл экендигин жана социалдык экономикалык жактан жетишкендиктерге муктаж экендигинин белгиси, деди президент. Ошондой эле ал учурда кырдаалды мамлекетти татыктуу алып чыгып кетүү милдеттүү турганын кошумчалаган.
Надира Нарматова, Райымбек Матраимов 2 миллиард сомду элди жана Садыр Жапаровду колдоо катары төктү. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Надира Нарматова Назарньюз маалымат агенттигине билдирди. Райымбек Матраимов орун басар болуп турганда ал өз алдынча эч кандай коррупциялык иштерди жасай албайт болчу. Эгер ал мамлекеттин казынасына кол салып акчаны уурдап жатса, ошол учурда УКМК же башка тиешелүү органдар эмнеге текшерип чара көрүшкөн жок? Мисалы, ошол убактагы Матраимовдун жетекчиси Кубанычбек Кулматов, президент Алмазбек Атамбаев каякты карап турду. Бир адам эч нерсе кыла албайт, ал катардагы эле бир кызматкер. Бул жөн гана каралоо же саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы десем болот. Атамбаев Матраимов менен 7 жыл иштешкен. Эгер Райымбек Матраимов уру болсо, коррупционер болуп мамлекеттин казынасынын каражат алса, эмнеге кылмыш ишин козгобой жүрдү? Эмнеге аны өстүрүп чоң кызматка көтөрдү? Атамбаев облустук жетекчиден республикалык жетекчиге алып келген Райымбек Матраимов 2017 жылдан бери бажы кызматында иштебейт. Бирок ал жерде деле азыркыга чейин коррупция болууда. Буга Райымбек Матраимовдун тиешеси жок. Кубанычбек Кулматов же башка бажыдагы жетекчилер эмнеге жемкорлук боюнча сурак алынбайт? Азыр ага мамлекетке акча төктүрүп кайра камап салышты. Ал жигиттик кылып баарынын артын жаап мамлекетке акчаны чогултуп төгүп берди. Актыгымды далилдейм деп качпай көгөрүп отурат. Реалдуу жашоодо калыстык жок болуп жатат, бизди ушул өкүндүрөт. Андыктан акыйкат чечим болуп, Матраимов боюнча бейөкмөт уюмдар бир максат коюп алышкан. Алар Матраимовдун сүрөтүн көтөрүп чыгып алып, кыйкырып жатып элдин мээсине сиңирип коюш. Булардын бузукулугунан канчалаган кыйын кадрлары салсызданды. Жаңы президент шайланса дагы бул тема токтобой. Али Токтокунов сыяктуу адамдар, Сапар Исаковдой болгон мамлекеттин бюджетинен акча уурдагандарды айтып чыгышпайт. Азаттык, Ош окуясы, Дача суу жана башка көп иштерди ачыкта биликтесин. Тапкандары Райымбек эле болуп калды. Элде эле бир адамга асылгандан тажап бүттү. Матраимов сыяктуу бай адамдар өлкөнүн 7 дубанында бар. Алардын байлыгын дагы анализдеп көрүшсүн. Мамлекеттин казынасына кол салган эмес, ал кыйын жигит экен. Өз алдынча бизнес кылып, анын жолдорун өздөштүргөн. Ошол тапкан акчасын өзү эле жеп ичип алган жок, аны карапайым калк менен бөлүштү. Райымбек Матраимов мамлекет кылбаган иштерди жасап, элге жардам берген. Мына бир факты жок, мамлекетке, элге жардам катары Садыр Жапаровду колдоп бюджетке 2 миллиард сомду төктү. Бул чоң эрдик. Буга эл дагы азыркы бийлик жана укук коргоо органдары дагы баа бериш керек, деди саясатчы. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.